Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Менин сизге суроом, мына кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо чөйрөсүндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан берилген кыймылсыз мүлккө техникалык паспорт болгондо гана жүзөгө ашырылат деп атат да. Бул жерде суроо пайда болуп атат да. Эгерде ал үй куруп чыгып кетти, ал жердеги үй курулган үйгө трансформация боло элек. Ал жерге тех паспорт пока ала элек. Но бирок мурдагы каттоосунан ал чыгып кетти. Кыргызстандын жараны эч жерде каттоодо болбой атат. Ал паспорту ала албай атат, балдарын садикке дагы, мектепке дагы орноштура албай атат, же шайлоого да катыша албай калат да. Ошондуктан ушуну жергиликтүү ошо кайсыл жерде эгерде үй куруп убактылуу жашап аткан болсо, жергиликтүү ошо айыл өкмөтү болобу, или управалар болобу, мэрия болобу, ошол жерге ар бир 6 айда жаңылап тура турган бир каттоо кылып койсо болобу, болбойбу? 6 айда болду, 6 ай өттү, 6 айдан кийин барып, жок мен техпаспорт дагы эле ала элекмин үйгө. Дагы узартып коелу депчи. А бирок 1 жыл, 2 жыл эмес, или түбөлүктүү эмес, убактылуу гана деп кылсак болобу, болбойбу, кандай болот? Бизде бүгүнкү күндө уже нормалар каралган, үйү жок, тех паспорттары жок адамдарды ошол жергиликтүү өз алдынча бийликтердин ходатайствосу менен биз каттаганга толук мүмкүнчүлүк бар бүгүнкү күндө. Сиздин сунуштарыңызды дагы бир сыйра карап, мындай жана биздики убактылуу эмес, биз полный эле каттайбыз, ошол эме жанакы без определенного места жительства деп коебуз. Ошолорду жана юридический адрес жана органов местного самоуправления деп Каттаса болот. Болот каттаса. Себеби дегенде азыр эми өзүңүздөр билесиздер, жанагы убактылуу жерди басып алуу боюнча трансформациялар боюнча азыр президентибиздин дагы жарлыгы чыккан, бирок эми ал 1-2 жылдын ичинде бүтө турган эле иш эмес, 1-3-4 жылга созулуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан ошолор үй салып алышкан, жашап атышат, бирок тех паспорту жок да. Ошолор убактылуу туруп туруш керек да ошол жерде. Себеби дегенде эми азыр өзүңүздөр бүт баарыңыздар билесиздер, бала бакчага дагы, мектепке дагы бүт баары электрондук очередь менен туруп калышкан. Анан тез жардамда чакыра албай калат экен, паспорт ала албай калат экен. Ошондуктан ошону эске алып койсоңуздар, биздин жарандарыбыз же тиякта да жок, же бул жакта да жок, каттоосу жок, анан кийин паспорт ала албай кыйналып жүрүшпөсүн. Ошону эске алып койсоңуздар. Рахмат.